Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россияда жүргөн биздин мекендештерге эң жакшы кабар. Россияда согушту токтотуунун биринчи кадамдары башталды. Россия президенти Путин жана Америка президенти Трамп кече күнү телефон аркылуу сүйлөштү. Путин Трамптын Россия менен Украинанын энергетикалык инфраструктурасына чабуул коюуну 30 күнгө токтотуу идеясын колдоп, аскерлерге буйрук берди. Президенттер телефондо 2 сааттан ашуун сүйлөшүштү. Маалымат каражаттары алардын сүйлөшүүсүн эң жакшы деп баалашты. Президенттер дүйнөдөгү коопсуздукту камсыз кылуу максатында мамилени жөнгө салууга кызыктар экенин билдиришти. Лидерлер Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча кеңири жана ачык пикир алмашты. Россия тарап ок атууну токтотуу боюнча бир катар маанилүү учурларды белгилеп, мобилизациялоо жана Украина куралдуу күчтөрүнүн куралдандыруу токтошу зарылдыгын айтты. Россия Киев режимин буга чейин жетишилген макулдаштыктарын бир нече ирет бузулуп келгенин эске салды. Дүйнөдө тынчтык болсун. Россиядагы мекендештерибиз дагы тынчтыкта, жакшылыкта кыйналбай иштеп, мекенге эсен аман кайтып, тапкандарын жакшылыктарга иштетсин. Сиздер дагы жакшы тилектерди жаза кетиңиздер. Кече Москвада суук болуп, кээ бир райондордо мөндүр аралаш кар дагы жаап өттү. Бирок сиздерге жакшы кабар бар. Синоптиктердин билдирүүсү боюнча 23-24 март күндөрүнө күн ысып 10-14 градуска чейин жогору көтөрүлөт деп айтылууда. Шашылыш билдирүү: Москвада МСД-4 станцияларын сбой болуп, поезддер токтоп калды. Марина Рошадан Москва Ситиге чейин поезддер жүрбөй жатат. Жолго чыгуучу мекендештер ошону эске алыңыздар. Учурда оңдоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле жакшы кабар: МСД-4 линиясына дагы жап-жаңы поезддер 2025 жылдын ичинде кошулат. Бул поезддерде бардык жакшы шарттары бар. Зеленоградда 2 жумушчу кокустук болуп бийиктиктен кулап кеткен. Урматтуу мекендештер, акыркы күндөрү альпинист жумушуна, фасад жууп тазалоо иштерине чакыргандар көп. Бул жумуш дагы өтө коркунучтуу жумуш. Бийиктикте иштеген туура келет. Акчасы көп төлөгөнү менен өтө кооптуу иш. Ошондуктан этияттап, абайлап, иштегенде дагы коопсуздук эрежелерин толук сактап жүрүңүздөр. Андан көрө колдон келсе, самолеттун канатынан кар-муз тазалагыч болуп иштесеңиз, жеңил жана акчасы көп төлөйт. Тазалоо үчүн жабдык дагы сатып алыш кереги жок. Россия жана Кыргызстан Евразия уюмунун колдоосу менен орус тилинде ар кандай предметтер боюнча окуу китептерин түзүүдө биргелешип иш алып барууда. Бул тууралуу Россиянын мамлекеттик думасынын билим берүү боюнча комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Алена Аршинова билдирди. Вместе с Министерством просвещения и вместе с компанией, издательством просвещения работаем над созданием учебно-методических комплексов, разрабатываем на международный евразийский контур учебники для других стран. То есть мы на самом деле сейчас идем очень большим, широким фронтом. И самое для нас приятное, что эта работа нужна и важна. От нас ждут учебники, от нас ждут учебники, в том числе и совместного творчества. То есть сейчас российско-кыргызская стороны занимается этим вопросом, оно Евразия в этом принимает участие. Поэтому у нас очень большой фронт работы, работы на всех хватит, абсолютно на все организации, которые здесь были перечислены. И я думаю, что нам даже придется всем еще более усилиться, ну, то есть еще больше сил и ресурсов вкладывать. И да, я
Я являюсь депутатом Государственной Думы, я хорошо знаю, как проектируется и что заложено, какие средства на систему образования, потому что я являюсь первым заместителем председателя комитета по просвещению, поэтому, конечно, мы с Сергеем Сергеевичем работаем над бюджетом системы просвещения давно, и я очень хорошо знаю эти ресурсы, и на международный контур их крайне недостаточно, и оно Евразия здесь может помочь. Я знаю, что вообще заложено, какие ресурсы заложены в принципе государством на международный контур. Когда мы объединяемся, мы просто можем сделать расходование этих ресурсов более эффективным. Кыргыздар кыйын калкпыз. Элде жок парковкалар эми борбор калабыз Бишкекте коюлат. Бул парковканын өзгөчөлүгү 2 машина койчу жерге 10 машина койсо болот. В столице установили первую роторную парковку на территории рынка Уртасай по улице Безымянная. Специалисты МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» совместно с представителями Могилев Лифтмарш собрали конструкцию на 10 машиномест. Отметим, что сегодня прошла первая тестовая работа и вскоре автостоянка начнет функционировать. Ранее мэрия города Бишкек заключила договор с Могилев Лифтмарш на поставку подъемного парковочного оборудования ПДР-10. На сегодняшний день мэрия города Бишкек применяет комбинацию различных типов парковок. В районах с достаточной площадью планируется строительство многоярусных парковок, в то время как в местах с ограниченным пространством будут установлены роторные парковочные системы. Внедрение данных проектов значительно улучшит ситуацию с парковочными местами в столице. Натыйжаной потолок кылгандардын бир минусу чычкандар потолокто скейттеп тынчыңызды алышы мүмкүн. Бул чычкандагы тиктоктон скейт тепкенди үйрөнгөн окшойт. Кандай дейсиз? Ну со светом включи ты сразу. Так и со светом, вон она съебалась. В натуре, блядь, как на скейтборде. Люся, надо что-то делать, чтобы она съебалась обратно, блядь. Ошондой эле биздин Москва телеграм группабыз бар. Ошол жерде биздин мекендештер, Москвадагылар бири-бирине жардам беришет. Кирип катталып кетиңиздер. Ссылкасын коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.